Bismillahirrahmanirrahim. Daha bizge kelgen bir suroo, тобокелчилик исламда рисикти кантип жоёт, тобокелчилик барса болобу деген суроо экен. Негизи ар бир иште тобокелчилик бар. Ар бир иште риск болот. Дүйнө ушундай нерсе. Албетте шариятыбыз ушул алдын ала кырсыктын алдын алуу, тобокелдикке баруу деген маселеге келгенде алдын ала сактана турган туура жолдорду шариятыбыз колдонгонго уруксат берет. Толук уруксат берет. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de var. İhfazillah yahfazak. Allah'ın hükümlerini sakla, Allah seni saktaydı deydi. Oşonda öyle biz inşallah Allah'ın hükümlerini saktasak Allah bizi saktaydı. Oşonda öyle misali bir adam biznes kılıp atat, sodager, je bolsa үйүнү, унасыны бирдекени ошол камсыздандырып койгон болсо, бул жерде тобокелчилик бар. Ал уна авария болуп кетиши мүмкүн, урдалып кетиши мүмкүн, чөгүп кетиши, күйүп кетиши мүмкүн ыктымалдары бар. Ушулардын алдын ала сактанып коем десе, шариятыбыз уруксат берет. Şariat деген маселе бул Аллахын өкүмү. Алла Таалам өзүн сакта деп эле таштап кой дебейт. Балким хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төөнү айтканда, төөгүңдүн байлагын, андан кийин Аллага тобокел кылгын, Аллага ишенген деген. Ошондой эле биз дагы эмне кылабыз? Камсыздандырууга келгенде Алла сактасын дейбиз, бирок Алла сактайт. Ошонун алдын ала кокусу бирдеке болуп кетсе, анда мага жеңил болсун, же башка бир тууганыбызга жеңил болсун деген максатта алдын ала ушул фонд уюштурулган. Бул мусулмандардын мусулмандарга жардам берүү максатында. Мында иншалла дүйнө ахиреттин пайдасы бар. Дүйнөбүздө өсөт, мамлекетибизде өсөт, өнүп өсөт. Ошондой эле ахиретте дагы чоң соопторго ээ болобуз иншалла.